Саламатсыңар балдар. Бүгүн сиздер менен биз информатика сабагын үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүн көтөрө турчу темабыз компьютердин негизги бөлүктөрү жана алардын функциялары боюнча өтөт экенбиз. Сабагыбыздын максаты компьютер боюнча түшүнүк алат экенбиз. Адам менен компьютерди салыштырат экенбиз. Компьютердин мүмкүнчүлүктөрүн карайт экенбиз. Компьютер деген эмне балдар? Биз кандай ойлойбуз? Адам баласына компьютер десе эмне келет? Адам баласына үйдөгү компьютерлор келет, туура балдар. Бирок ал компьютер эмне жардам берип атат? Аны эч кимибиз билбейбиз. Азыркы учурда кээ бир адамдар билип жатат болуш керек. Мисалы компьютерден азыр китептерди окуп жатабыз. Электрондук сабактарды көрүп жатабыз. Жана көптөгөн маалыматтарды алып жатабыз. Жана компьютердин жардамы менен биз өзүбүзгө каалагандай тамактарды заказ кылып атабыз. Жана көптөгөн маалыматтарды үйүбүзгө жеткирип берип атат. Андан кийин компьютер азыркы учурдагы эң керектүү сет тармагына кошулуп атат. Мындайча айтканда, желе тармагына кошулуп атат. Интернет тармагына кошулуп атат. Эми бул интернет тармагына кошулган себеби компьютер интернет тармагына кошулбаса, бул керексиз буюм катарында колдонуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн азыркы учурдагы компьютерлордун баары тең интернет тармагына кошулган компьютерлор болуп эсептелет. Андан кийин акча. Акчаны кандай түшүнөбүз балдар? Баарыбыз эле акча десе, акчаны эмнеге кошуп койду деп таң калып жатсаңыздар керек. Азыркы учурда эң көп тапкан, акчаны тапкан бул программисттер, программисттик кесип. Жана эң бай адамдар ошол программисттин тапкан акчасы менен аларга соцсеттерди түзүп алган жана компаниялар. Мисалы айтсак, Facebook, Instagram, Windows жана башка программалар кирет. Булар программалар менен азыркы учурда дүйнөдө эң бай адамдардын катарын толуктап келет. Эң биринчи компьютер качан чыккан? 1946 жылы Америкада ойлонуп табылган. Бул экилик эсептөө системасын иштетүү үчүн машина иштеп чыгышкан. Караңыздар, эң чоң, көлөмү чоң, ушунчалык көлөмдүгүнөн киши таң каласың. Азыркы учурдагы компьютер менен мурунку учурдагы компьютерди салыштырсаң, асман менен жердей. Бирок азыркы учурдагы компьютерлор дагы ушундай чоң болуп жайгашып калды. Себеби эмнеге деп ойлойсуңар? Ушунчалык маалымат көп, ошол маалыматтардын баарын ушундай чоң серверлерге маалыматтарды сактап коебуз. Силер ойлогула, бул дагы ушундай бир эсептөөчү машина экен деп. Жок, бул маалыматтарды сактоочу сервер. Мурунку учурдагы графиканы көрүп турасыңар слайдтан. Азыркы учурдагы графиканы өзүңөр салыштырып көрсөңүздөр болот. Адам менен компьютерди салыштырабыз. Азыркы учурдагы адам менен компьютерди салыштыруу мүмкүн болбой калды. Адам компьютерге караганда адамдын акылы азыраак боло баштады. Кантип? Ушуга байланыштуу адам маалыматтын функциясынын 4 негизги компоненттен болот. Кайсылар булар? Маалыматты кабыл алуучу, маалыматты эске тутуу, ой жүгүртүү процесси жана маалыматты берүү. Мындайча айтканда, киргизүү, маалыматты иштетүү жана чыгаруу болуп эсептелет. Карасыңар, компьютердагы биз адам баласындай сыяктуу эле иштерди аткара алат экенбиз. Эми компьютерди карайлы. Компьютер ой жүгүртөт, адамдын функциясынын аткаруучу төмөнкү түзүлүштөрүн өзүнө камтыйт. Кайсылар камтыйт? Киргизүүчү түзүлүш камтыйт экен, эске сактоочу түзүлүш камтыйт экен, иштетүүчү түзүлүш камтыйт экен, жана чыгаруучу түзүлүш камтыйт экен. Карагыла, анан жана процессор. Ушул маалыматтар менен компьютер иштейт экен. Мисалы, киргизүүчү түзүлүш, карагыла. Эске сактоочу түзүлүш, карагыла. Иштетүүчү түзүлүш, карагыла. Чыгаруучу түзүлүш. Мунун баары тең адам сыяктуу болуп эле компьютер өзүнө кабыл алып иштетет экен. Аны кантип иштетет? Адам берилген маалыматтарды, компьютердин оюнда камтылган маалыматты, мисалы биз А деген тамганы бассак, процессор ошол А тамганы издеп берип, бизге экранга А тамгасын чыгарып берет. Ошондо бизге жыйынтык А тамганы биз көрө алабыз. Көрдүңөрбү? Компьютер, мисалы биз кандайдыр бир адамдан А тамгасын сурасак, ал ойлонуп туруп,
жана анын оюна эмне келгенине жооп бере албайт. Б, С деп жооп бере бербейт. Ошону А тамганы туура жооп берет. Адам менен компьютер азыркы учурдагы тең таялашып келе жатышат. Адам сыяктуу эле буларда оператив тез жана узак сактоочу эс болуп эсептелет. Оператив тез деп кандай түшүнөбүз адамды? Оператив тез деп адам убактылуу сактоочу. Мисалы көчөдөн кетип баратып, бир адам менен таанышып калды. Анын атын айтты. Аны эстеши мүмкүн эмес. Аны эстеп калуу үчүн аны тетрадка түшүрүш керек. Ошондой эле сыяктуу оперативный память бул дагы өзү убактылуу гана сактайт. Силер кандай А тамганы бастыңарбы? Убактылуу гана сактап турат. А узаккы убакыт сактап туруу үчүн бул катуу диск. Мындайча айтканда узак сактоочу жесткий диск. Эми балдар, сабагыбызды бышыктоо үчүн мен компьютер деп жазып койдум. Силер бул компьютердү менин сабагым өтүлгөн сабактагы сөздөрдү карап чыгып, кайра көрүп чыгып, эгерде түшүнбөй калган болсоңор, ошол сөздөрдүн керектүү сөздөрүн ушул компьютер деген сөзгө кошуп кроссворд түзөсүңөр. Андан кийин балдар, силерге үй тапшырма. Компьютердин ички эсин жана сырткы эсин тетрадыңарга түшүрүп жазып келесиңер. Бүгүнкү сабак силер үчүн кандай болду жана аныңарды да оюңарды жазасыңар. Ушуну менен сабак бүттү. Сак саламатта калыңыздар.